Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Агайдын жетекчиге жеке талап китебинин номер 11 сабак. Эффективдүү башкаруунун дүйнөлүк, кыргызстандык мисалдары деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар. Мыкты лидер жетекчиликтин дүйнөлүк атамекендик өкүлдөрүнүн тажрыйба сабагы, ой пикирлеринен учкай баян. Бул китепти агай жазууда дүйнөлүк атамекендик белгилүү лидер жетекчилердин өмүр жолун, ишмердүүлүгүн, эмгектерин окуп, үйрөнүп, анын ичинен темага тиешелүү ой пикир, мисалдарды иликтеп таап, жалпы элге кыскача жазып сунуштады. Ийгиликтүү менеджерликтин тарыхына учкай токтолсок, япониялык Акио Морито Sony фирмасынын негиздөөчүсү. Ал менеджмент жана менеджерлик жөнүндө бир топ баалуу ойлорду айтып, корпоративдик менеджмент идеясынын негиздөөчүлөрүнүн бири болгон. Ал эми Альберт Пригрод Слоун, General Motors негиздөөчүсү, менеджер. Ал да менеджмент жана менеджерлик жөнүндө бүгүнкү күнгө чейин башкаруучу ишкерлер пайдаланып келе жаткан бир топ идеяларды алып чыгат. Мисалы ал, көңүл буруңуздар, башкарууга илимий жандашуу, мээ чабуулу, команда түзүү, адистер менен кеңешип иштөө, ой пикир каражаттарды концентрациялоо, башкаруунун системасын түзүү, уюштуруу, координациялоонун метод технологиялары, ошондой эле психологиялык маанайга маани берүү. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, команда түзүп иштөө жана команданы бир үй бүлө деп эсептөө жана башка менеджментке тиешелүү идея, методдорду иштеп чыгат. Анда эмесе, урматтуу угармандар, эффективдүү башкаруунун дүйнөлүк, кыргызстандык мисалдары деген теманы кыскача жыйынтыктайбыз. Кийинки чыгарылышта дагы дүйнөлүк, кыргызстандык улуу инсандардын башкаруу менеджменттери тууралуу сөз болмокчу. Китепти дагы өзүңүздөр колго алып окуп чыксаңыздар болот. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.